Лоо болдум. Бизде 6 тонналыктары 6 айлык деп койдук го. Вичай мотор экен бул жакта. Вичай деген бул чоң бренд. Хоа моторлору бар го. Ошолордун бүт мына лоо болдун. Дөңгөлөктүүлөрү, күченичтилери и чоң. Эң кичинекейлерден баштап. Айтсаңыздар, погрузчиктери дагы бар экен. Люгонгтун жана чоңдорун тарттык эле. Мына 908дер. Дөңгөлөктүүлөрү 906. Өтө керектүү бизге. Өтө тартып аткан экскаваторлор. Айтыңыздар, алып чыгайлы. Мына Люгонг деген фирманыкы. Мына чоңдордон бери кичинекейден бери. Кыскасы ким кандай размерде каласа бар экен. Мына 921 Люгонг, эң чоң экскаватор. Бааларына ким маркасын айтсаңыздар, мага ушундай керек десеңиздер. Бул жерде жалаң эле мындай септүү күченичтер бар экен. Погрузчиктерден бери бар экен. Люгонгтун. Люгонг. Мына мотоблок фарлуу алдыда. Дизельный экен. Мына трактордан эле чоңураак, кичинерээк экен. 2185 кг 16,2, 2024 15 аттын күч экен да. Ферезасы менен. Үстүнө отуруп албай да керекпизdir. Калгандар бүт желип турат. Мотоблоктордун чоңдору керек. Погрузчиктер Фукай деген маркадагы. Кичинекейден баштап чоңдоруна чейин. Булардын телефон номерлерин алып коем. Кимге керек болсо айтсаңыздар. Сүйлөшүп, кимге канча көп, кандай керек талаптарын айтсаңыздар. Бааларын тактап, ушу Кытайдын ичинен чыкчакты сүйлөшүп. Мынакей экскаватор. Кичинекей экскаватор. Биркасын көрсөтүп берейинби? Менде эле экен бул. Мен да карык эле боламын. Мына тызы 18 дейт. Янмар мотор экен бул дагычы. 2025 экен. 14,6 1950 кг экен. Мынакей кичке. Өтө. Бою менден кичүү экен. Керек болсо айтсаңыздар, номерлерин алып койдум. Да айтып атканыңыздар да мынакей. Кенен эле маалымат беренчи. Мына баягы жем тарткангачы. Мынандай айтып аттыңыздар да баягы үйлөп тартып алып. Бул мотору жок экен. Бул жакта 7,5 киловатт, 15 киловатт, 3800 оборот, 800 кг чыгат экен. Бою 380 менен иштейт экен. 3 фаза. Мына жем тартканга. Эң кичинекейден мына коляска дөңгөлөгүнөн баштап чоңдоруна чейин кете берет экен. Эң чоңдору. Чоңдорсу чоңу мына ал, андан кийинкилери мыналар экен. Мына отуруп албай десеңиздер да болот экен да мына. Айдап педалын коюп алып туруп кете берет экенсиздер. Ушундай бизге жалкоо кылсын деп Кытай жасап коюптур. Кыргыздар ушундай кыйналбасын, белдери оорубасын. Алып иште. Мотоблоктордун чоңдору өтө чоң экен. Ушундайлар керек болсо артында ферезасы бар экен. Фереза.
Мына чооргондор жана бир жак капталга таштаган бар го. Мына эмелерин алып коюптур. Мына бул дагы турат ушундай астына. Мына эмес. Кураштырса, мына алып келет. Бүт мына запчасттар ушул курайт экен. Мына актарчы жана мотоблоктун астына улагандар. Бул 1.60 чыгат размерлі. Мындай пресс-подборщиктер бар екен. Номерлерін алып қойдым. Заказ қылсаңыздар, бүт чоғылып жүктеп шығабыз. Мына тракторларға, орғындырға артына улап тұрып, биздин тилде мәка орғонго, жүгөр орғонго кетет ушулар. Yuto LX 1404 аппараттары кыскасы электрон эле бар элечи. Өтө чоң трактор экен, 40 килограммдан экен ар бири мына таштарычы. Баасын азыр сурап жазып коеюн десем айтып калды, 2 миллион 500 миң сом экен турган жерде. LX 1404. Кабиналары, кондиционерлери бар екен кошумча. Шындан бул жактан эле көрөлү кондиционерлер. Бактары 1404-тün кабинасында обзор кылып коелу. Өтө жумшак. Ичи полный монитор экен. Сплошной панель. Мына трактористтер өздөрү түшүнөт. Бул жерде ким эмнени аткарат. Магнитофондору бар. Кондиционер печкалары бар екен. Ручниктер ручной екен. Сцепление тормоз. Ушул 1404-түн. GSM-дын сельхоз техникалары, комбайны, тракторлар турат. 804, 804-төр, 1004-төр. Бул баягы курулуш техникаларын чыгарган фирма экен. Бул биздин тракторлар Ташкентте, Өзбекстанга бар официальный дилерибиз деп. Пресс-подборщиктерден бери бар экен, барлык жоктор. Мындай аппараттар бар экен, эмнени кылат, мен точно билбейм, ачык эле да эмнени аткарганынчы. 5 кабиналуулар бар экен. Контакттарын алып койдум бардыгын. Ким түшүнүп. Ассаламу алейкум жамаат. Мына роторный экен, косилка. Бул жерден кетесиздер, оруп кетип атканда мына дарактын ортосуна оргонго. Мына барып даракка тиеткен, артка кайтканда кийин дагы өзү барып автоматтан. Эки дарактын ортосуна оруп кеткенге, мына косилка. Ушу менин тракторлорго кетет экен. Тиктоктордон көрсөңүздөр ушулардын видеосу жүрөт. Мына ал даракка тиет, артка кайтат, дарактан өткөндөн кийин кайра ордуна келип дарактардын ортосуна оргонго. Жамаат ушул селка, фереза. Эки жака чөп торгон жылып, бул жака чыгарып алып, кайра киргизип. Ушундай дискалар менен селкалар, плюктөр, соколор. Тырмооктор. Дары сепкен 800 килограмм экен. Ушундайлар керек болсо айтсаңыздар. Ловол сурагандарга 504 ловол. 504. Булар жаңы бүт электрон аппарат. Жаңы коробкасы чоң коробкадан экен. Арттар цилиндр басат бардыгы. Чоң коробка болгондуктан бул 1 миллион сом экен бул жердечи. Турган орунда ловол. 5 кабина бирок. Бул коробкасы чоң экен. Ошондон 1 миллион кымбат деп айтат. Кабинасы жок. Ловол. Бул мынеке салмагы 310 килограмм, 240 60 сантиметрден экен эмелер аралыктары. Бул дагы өзү вомго уланбайт экен. Бул да селка. Бул 90 миң сом экен. Арзаныраак экен, 10 миң сомго. Жамаат селка
Мынакей бул бүт бул жактан рычагтары менен ломго уланбайт экен. Ломго уланбайт. Өзү дөңгөлөккө байланган. Мынакей иштери, казандары. Мына бочкалар уруп салчу. Вакуумный. Бағасы 100 000 сомдон экен бул жакта.